Төрт халиф. Тарихи документалдуу роман. Мавлидке 55 күн қалғанда улуг пайгамбарыбыздын туулган күнүн мусулмандар Мавлид деп аташат. Дал ушул Мавлидке 55 күн қалғанда Мекке шаарында өтө таң калыштуу жана Мекке шаары менен андагы Каабанын ата урматын көкөлөткөн төмөндөгүчө бир окуя болуп өттү. Те Ибрахим жана анын уулу Исмайылдан бери ар жыл сайын Зулхиджа айында араб дегендин баары Меккеге агып келип, ал курган ыйык мечит Каабаны тооп кылып, Ибрахимден калган ажылык ибадатын аткарышар эле. Албетте, бул иш-чаранын Меккеде өтүшү ыйык жерди байырылган элдерге эсепсиз киреше пайда алып келчү. Бул нерсе Эфиоп падышасынын Йемендеги төбөлү Абраха бин Сабахал Хабашинин түн уйкусун бузуп, тынчын кетире баштады. Эмне үчүн деп ойлоду ал. Бардык араптар менин борборум Санаа шаарын эмес, кайдагы бир какыраган чөлгө, Меккеге ажыга барышы керек. Эмне үчүн бүт араптардан келген пайда Санаанын казынасын эмес, кайдагы Курайш араптарынын жана алардын жол башчысы Абдул-Муталиптин намыянына түшүш керек. Санаа канча жылдык падышалыктын борбору. Меккеде не падышалык бар, не борбордук бийлик. Ууру башчылары чогулуп алышып, маслихат кеңеш менен журт башкарышат эмес. Эсил кайран ажылык бул жапайыларга. Кап, шашпай тургула. Мен Санаага алардыкынан чоң десе чоң, кооз десе кооз, Кааба курбасамбы? Анан көрөт элем, араптар дагы эле ошол урап калайын деген Меккенин Каабасына барган. Керек болсо, күч менен буруп аламын араптарды. Ошентип Абраха айтканын аткарып, Санаа шаарына алтын жалатылган чоң ибадаткана куруп, анысын Кааба деп атады. Жана мүлдө арапты Санаага келип ажы кылууга чакыра баштады. Абраханын бул жорого Меккелик араптардын намысына тийди. Күндөрдүн биринде Бано Кинана уурусунан бир адам жол аратып, Санаага барып, түн ичинде алтын жалатылган ибадатканага кирип, аны булгап коюп баса берди. Меккелик араптардан мындайды такыр күтпөгөн Абраха ачууланып, добулбасын кактырып, аскерин жыйнап, 6000 кол, 13 пил менен Каабаны талкалаймын деп жолго чыкты. Анын өзү тоодой келбеттүү, чоң пилдин талаадай кенен далысына даңазалуу тактысын орнотуп, сөөлөт менен келе жатты. Ошентип отуруп, аскерлер Меккенин үстү жагындагы Мугаммас деген өрөөнгө келип токтоду. Жана ушул жерде акыркы аскердик даярдык ыкмаларын көрө башташты. Аскерди Абраханын жекөзү согушка даярдады. Пилдерге дагы дем берип, эртеңки боло турган ойрон жүрүшкө шайма-шай кылып койду. Баскынчылардын ызы чуусунан жана дөөдөй пилдеринен Мекке элинин жүрөгү түштү. Курайш уруусунун аксакалы жана меккеликтердин жол башчысы Абдул-Муталип элдерди шаарды тегеректеген тоолорго качырып жиберип, өзү Абраханын алдына келди. Кош келипсиң абышка. Жан соога сурап келген болсоң, бир абышканы өлтүрүп, эмне тапмакмын. Бирок Каабага арача түшөм деп ойлоба. Сенден жан соога сурабаймын. Каабага арача түшөйүн деген ниетим да жок. Аскерлериң менин төөлөрүмдү айдап кетиптир. Аларды кайтарып берүүгө падышалык эркиң жетсе керек. Абраха каткырып күлө баштады. Акмак чал. Мен силердин ыйык Каабаңарды талкалаганы келдим. Сен менден
Кабанын коопсуздугун сурабай, кайдагы бир төөлөрдү сурап жатасың да. Туура, жашым өтүп, картайып калганмын. Бирок сен айткандай, акылымды жогот элекмин. Эй, Абраха, мен төөлөрдүн ээси болгонум үчүн аларды сактоонун камын көрүп жатам. Ал эми Кабанын ээси мен эмес, Аллах. Ал өз үйүн өзү сактап алат. Абраха анча деле маани берген жок. Эртеси күнү эрте таңдан баштап Абраханын кара булуттай болгон аскерлери Жаангер пилдеринин коштоосунда Меккени көздөгөн жууртулун улантты. Дал ошол заматта акылдарды таң калтырган мужиза, башкача айтканда бир Аллахтын гана колунан келчү керемет иш башталды. Мина менен Муздалифанын аралыгындагы Мухассар өрөөнүнө келгенде азыр эле кутуруп, туш келген нерсени челгенге, таптаганга даяр турган пилдер ордунан козголбой чөгөлүп жата калышты. Эң таң калыштуусу аскерлер пилдерди чыгыш жана түндүк түштүк тарапка айдаса, чуркап жөнөп, ошол эле мезгилде батышка, Кааба тарапка айдаса, чөгөлүп жата калышат эле. Аскерлер ушинтип убара тартып турганда, капысынан көк асман бетин каптаган ажайып куштар пайда болду. Ар бир кушта 3 чопоташ. Бири тумшугунда, экөө эки чеңгелинде. Куштар бир буйрукка моюн сунган сыяктуу аскерлерге атырылып, аларды чопоташтар менен атып ура башташты. Октой шуулдап келген чопоташтан аскерлердин денеси тешилип, мүчөлөрү ирип, ошол замат чорт-чорт үзүлүп түшө баштады. Азыр эле шоокум сүрөөн көтөрүп, дүйнөгө сес көргөзүп турган аскерлер бир заматта алсыз бечарага айланып, бирин-бири тебелеп качып, таш тийгендери жер-жерде тоголонуп, жанталашып, онтогон бойдон аянычтуу өлүмгө дуушар болушту. Аман калгандары эч нерсеге карабай качып жөнөштү. Аллах жиберген куштар, алар чындыгында куш түспөлүндөгү периштелер, Аллахтын аскерлери эле. Аларды кууп, жолду ката өлтүрүп, арасын суюлтуп жатты. Аллах Таала Абрахага өзгөчө оору гангрена элдетин жиберди. Денесинин чириши бармак муундарынан башталып, буту колунун бармактары муун болуп үзүлүп түшө баштады. Бул аламатты көргөн Абраханын жүрөгү жарылып өлдү. Өлөр алдында ошол мезгилде өзүнө түшүнүксүз болгон төмөндөгү сөздөрү кулагына жаңырып турду. Аллах өз үйүн өзү сактап алат. Бул окуя болгон жыл арабтардын тарыхында Пил жылы деп аталып калды. Пил жылынын окуясы Улук Курандан да орун алган. Пил сүрөсү деп аталган 105-сүрөдө Аллах Таала Пил окуясын төмөндөгүчө баяндайт. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. О Мухаммед, Раббиң алардын Каабаны бузуп салуу үчүн ойлогон айла-малдарын текке кетирбедиби? Жана аларга каршы топ-топ куштарды жиберди. Куштар чеңгелиндеги чопоташтар менен аларды ташбаран кылышты. Аллах аларды мойсолгон жалбырактай кылып койду. Пил окуясы себептүү Меккенин жана Каабанын ыйыктыгы жүрөктөрдө терең орноду. Хижаз жерине көз кызарткан Рум жана Персия империяларынын ыйык жерди басып алуудан үмүттөр үзүлдү. Дал ошол Пил окуясынан 55 күн өткөндөн кийин Аллах
ыйык кылган Кабага жакын бир үй бүлөдө биз тааныган Абдулмуталиптин кенже уулу Абдулланын үйүндө бир ымыркай туулду. Абдулмуталип бул небересин Кабага алып кирип, ошол жерде ага Мухаммед деп ат койду. Дал ушул ымыркайдын жакын келечекте акыркы үммөткө пайгамбар болушун жана ааламдын эки ажыдары Рум, Перс империяларын чөгөлөткөн улуу халифат дөөлөтүн негиздешин ошол маалда эч ким билбейт эле. Ошентип милади 571 жылдын 22 апрель дүйшөмбү күнү ай эсеби менен Рабиул Авал айынын 9 күнүндө Мекке шаарында Мухаммед бин Абдуллах бин Абдулмуталип жарык дүйнөгө келди. Улук пайгамбарыбыздын туулган күнүн мусулмандар Мавлид деп аташат. Мавлид күнүн мусулмандар атайын майрам күнү катары белгилешпейт. Анткени буга алардын жөнөкөй пайгамбарлары уруксат берген эмес. Анын туулган күнү. Карт дүйнө тарыхын өз нугунан Аллах каалаган тарапка буруп жиберген тарыхый күн болгонуна карабай, адамдык жана адамдык ишенимде өтө чоң төңкөрүш жасап, дүйнө элдерин өздөрү сыяктуу адамдарга сыйынуу намысынан арылтып, улуу жана бийик Аллахка сыйынуу чындыгына багыттоого себеп болгон касиеттүү күн болгонуна карабай, Мухаммеддин өзү бүткүл инсаният арасындагы эң улук инсан болгонуна карабай, ушулардын баарына карабай ал мен кул пайгамбар болууну тандап алганмын деп өзүн көкөлөтө мактоодон жана ашыкча даңазалоодон кайтарган эле.